Эмнеге бардык адамдар эле жаркырап турушпайт? Кудайым, Саламатсызбы, Кудай ата? Кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Бизге жардам берип жатып, чарчаган жоксузбу? Кудай ата, бардык адамдарга боорукердиктен көбүрөөк берип койчу. Кудайым, тамчы жаш канча грамм болот? Дүйнөдөгү апалардын баарына жылмаюу берчи. Ал эми бардык аталарга кыйкырбаган жумшак үн берчи. Бардык адамдарга болсо тамак берип турчу. Өзүңө болсо чын ден соолук бер. Анткени ушунун баарын бизге бергенге сага ден соолук керек да. Кудайым, биз сени эжелерге, улууларга караганда жарыгыраак түшүнөбүз. Кудай, сенден эмне сурасам деп көп ойлондум. Мышык сурасамбы дедим. Бирок болбогон майда жүдөгө алак сыкпай деле коеюнчу. Андан көрө апама жардам берчи. Ал дайыма жумушунан жылмайып, кубанычтуу келсинчи. Апам менин колуман сүйрөп, сомканы чогултуп алып, атабыздан кетип жатканда, атам ыйлаганын унута албайм го. Кудай, мен ойлонуп жатам. Сен дагы бир жолу адамды жаратат белең. Кудай ата, менин атам кайда болду экен? Билбейсизби? Аябай сагынып кеттим. Эмнеге бардык адамдар эле жаркырап турушпайт? Кудай ата, дүйнө жүзүндөгү жетим балдар жакшы жумшак ата-энелерди таба алышса экен. Кудай, мен сени аябай сыйлайм. Анткени сен бизге ишенгенге жардам берип жатасың. Кудай ата, менин тууган күнүм бир жылда 5 жолу болсо, сонун болот эле. Белектер үчүн деле эмес, атамды көбүрөөк көрөт элем. Кудай, мен сага бардык жерде ишенем. О, Кудай, куткара бер. Күнөөдөн куткара бер. Жалгыздыктан куткара бер. Дагы толтурамдын барынан куткара бер. Кудай ата, адам ата менен обоэне сенин буйругуңду бузбай, жемишти жебей эле коюшса, жерде эмне болмок? Мен эмне кылышым керек? Кандай жакшы иштерди кылсам? Сен менен сыймыктанышыңды каалайм. Мен кимди карасам, ошол адамдын баары жылмайса экен. Ыйса аларга балдарды кое бергиле. Алардын мага келүүсүнө тоскоолдук кылбагыла. Анткени асман падышачылыгы ушундайлардыкы деди.